Берүүбүздү улантабыз. Коноктор көп. Мана ай сонун 1-июль жума күнү бардыңыздарды майрамыңыздар менен. Ал эми бардык элдерге сонун ардай маанай тартуулап келген биздин бүгүн конокто Манас Алыкулов. Саламатсызбы? Саламатчылык менен Манас, кандайсыз? Бирге болсун. Жакшы. Абдан жакшы. Майрамыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Бүгүн көз айнектердин дагы майрамы, көз айнегиңиздин туулган күнү менен. Ой, рахмат. 816 жыл болуп турат. Сиздин көз айнегиңизге канча жыл? Мен 9 класс, 10 класс. Ошондон бери. 7 жыл болуп турат. Жакшы. Ошондо эле гламурдуу жигит турбайсызбы? Ошондо эле сулуулчумун. Жакшы. Келиңиз. Бүгүн мындай сиз менен сүйлөшөбүз азыр. Ал акыбал сурашабыз. Мындай сценарийди айтып коеюнчу, алпарычууга түшүндүрүп койбосо. Андан кийин неме болот? Куттуктайбыз. Бизде бүгүн куттуктоолор көп, мекендештерден келген. Ошолорду биз окуйбуз, калганын сиз да окуйсуз. Мен да алпарчы алам ба? Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, куттуктоо программасы Башталды. Толкундан атам. Башталды. Синдигинде сизден куттуктоолорду уккан аябай жагымдуу болот деген ишеничтебиз. Азыр болсо эми куттуктоого чейин бир аз маектешели Манастан. Жаңылыктар кандай? Кандай жаңылыктар? Жумушуңуз кандай? Ден соолук кандай? Орозосузбу? Орозомдо. Быйыл 1-жолу орозо болдум. Орозо аябай жакшы экен. Орозо кармаган сооп алат экенсиң Кудайдан. Анан орозо кармаганда рахаты бар экен. Орозо айында Орозо малында сабырдуулук алып келет экен. Анан сулуулук алып келет экен. Себеби дегенде баягы ушундай болот да кээде ай сен орозоңду сага унчукпай турайынчы деген да учурлар болот. Мындай ачуусuz келген адамдарчы. Ооба. Анан өзүң да ошондой болуп каласың мындай. Мен орозомдо жаман сөз оозуман чыгып кетпесин депчи. Ооба. Ушундай дайыма болсо аябай сонун болмок. Абдан сонбот. Ошондой болобу, Силер да орозосуңарбы? Ооба. Орозосуз. Кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Андан кийин чыгармачылык кандай болуп атат? Чыгармачылык Кудайым буйрса 2 ай мурун бул жакка келип музыкальный конок болуп кеткем. Шорпон ырдагам. Андан кийин дагы бир ретро ыр жаздырдым, жаңылатып. Аны азыр көрүп аласыздар, Аксуб Атабаевдин Тоолор дегени. Чапканат, ажеткер, траллалан. Анан ошого буйрса 2 ырга подряд клип тарттырайын деп атам, Кудай буйрса. Жакшы. Демек жай айында тарттырасыз. Жай айында буйрса ушул каникулда бардык эс алчпайбы? Мен каникулда иштеп атам. Күзгүгө даярданып атам. Тойлорду алып барып атасызбы? Тойлордо ооба, Кудайга шүгүр болуп атат тойлор. Башталып калды. Тойлор чалып атышат. Эгерде урматтуу телекөрүүчүлөр той кечирип коюңуз. Керек болсо, менин номерим керек болсо деп айтып баштайбызбы? Жакшы. Андан кийин мындай ой болуп атат да. Сизди көргөндө эле, сиздин атаңыз сыяктуу эле бир позитивдүү, дароо эле көргөндө адамдар жылмайып, ушундай жүздөрүндө жылмаюу пайда болуп калат да. Анан кийин мындай бир олуттуу бир чыгарма, лирикалык же болбосо бир сүйүү жөнүндө ушундай чыгармаларды жаздырай деген ой жокпу? Ооба, ал андай ырлар бар, бирок эме серьезно ырдайын десем эл кабыл албайт экен. Жарашпайт атат азырынча. Бирок фильм жаратышыңыз керек, билесизби? Ооба, мындай сиз күлкүлүү мындай позитивдүү адамдын ролуна жаратсаңыз болот жана ошондой эле мындай тынч, мындай олуттуу инсандардын, каармандардын ролун жаратсаңыз да жакшы аткарасыз. Себеби билесизби? Бул жашоодо мындай жаманыраак адамдар экрандан аябай жакшы адамдын ролун берсе сонун аткарат экен. Аябай сонун адамдар тескерисинче Жакшы аткарат. Жаман адамдардын ролун жакшы аткарат. Жакшы. Негизи Нияз мырзанын пайдалуу кеңештерин угуп жүрүш керек. Ошондо ийгиликке жетесиз. Ар дайым бардыгына кеңеш берет. Токтолуктар кыйын болот эмеспи? Жакшы, анда эмесе баары жакшы экен. Баары жакшы. Ошондой эле болсун, жазбаңыз, сиз таланттуусуз, мыктысыз. Анда эмесе куттуктоолорго кезек берсек болот болуш керек, Баштайбы? Мен окуйун, анан кийин сен оку, анан кийин мырзабызга беребиз. Куттуктоо бар. Саламатсыздарбы? 1-июль апам Марияны 51 жашка толушу менен куттуктап коюңуздарчы дейт. Узун өмүр, чын ден соолук болуп, ар дайым биздин пешенебизге аман болсун деп, балдарыңыз бек болот, небереңиз Айлина куттуктайт деп билдирүү калтырып кетиштир. Биз дагы Мария жекени бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Мария жеке, сизге чоң салам. Бар болуңуз, ушул жерде айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Балаңыз бек болот болду, небереңиз Айлина куттукташты. Биз дагы сөз түрдө кошулабыз. Бир гана
жакшылыкты каалайбыз. Баягы неберенин, чөбөрөнүн жутун жуттаган бактылуу чоң эне, бактылуу тайэнелерден болуңуз. Жана да ысык шорподон ичип жүрүңүз ар дайым. Туура. Ден соолукка пайдалуу. Жана кийинки билдирүү, менин алтындай болгон атам Махамат Ибрагимди, апам Назипаны куттуктайм, аларга чын ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Ар дайым бактыбызга бар болуштун атама чалып, ороз айын кадыр түнү, жума күнү менен куттуктап коесуздарбы? Кызы Канайым дейт. Канайымдын атасы жана апасы. Куттуктайбыз, кадыр түнүңүздөр, кадыр түндү жакшы тозуңуздар. Ошондо болгон бардык жакшы каалоо тилектериңиз, дуаларыңыз кабыл болсун. Сиздерди кызыңыздар Канайым куттуктады. Ооба. Жакшы, анда эмесе Манас мырзага берейин. 4 менен 5те. Ооба. 4 менен 5те. Келиңиз, Манас мырза, мынакей бардыгы белгиленүү, 4 менен 5те сиз окуйсуз. Мен көрдүм. Жанагы той алып барып аткандай окусаңыз болот. Кинодо 3-үндөн баштайынбы? 4-үнчүдөн. 4-үнчүдөн. Саламатсыздарбы? 1-июль Динаранын туулган күнү менен куттуктайбыз. Аллахым чын ден соолук, узун өмүр, бакты таалай берсин. Үй бүлөсүндө ынтымак, ишиңерге ийгиликтер болсун. Эжеси Динара, иниси Медер. Куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Жана ошондой эле Марат байке темирдей бекем болуп, төрөбүздүн сыйы, көркү болуп жүрө бериңиз. Дүйнөдөгү эң назик, эң сыйкыр, эң жагымдуу сөздөрдү көркөмдөп, терип жазсам да аздык кылат. Жеңем жана балдар менен аман болуңуз. Мен сизди жакшы көрөм. Биз да сиздерди жакшы көрөбүз, сүйөбүз, чексиз, биздин сүйүү сиздерге чексиз. Сонун болду. Үчөөбүз алып барсак, сон болот экен негизи. Келиңиз, мындай Келип турайын, Күздөн баштап биз жумушка чыгабыз, ошондо үчөөбүз алып барабыз. Жакшы жашап келебиз. Жакшы. Бул биздин коногубуз Манас Алыкулов сиздерге бир жагымдуу музыкалык чыгармасын бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин тартуулайт, андыктан башка каналга отурулбой туруңуздар дейли. Ооба, биз менен болуңуздар. Манас Алыкулов бир нече көзүрмөмдөрдөн кийин сиздер үчүн гана тартуулайт. Жандуу чыгарма, жаңыр менен. Жаңыр. Ретро чыгарма, Жандуу. Жагымдуу. Жагымдуу. Манас Алыкулов болот.